Үйлөнгөн, бирок мурункусун жашыруун карайт. Кеч кирди, аялы уктап калды. Эркек телефонун алып, аялына чейин сүйлөшкөн кыздын баракчасын ачат. Жаңы сүрөттөрүн карайт. Комментарийлерде кимдер жазыптыр, азыр кандай жашап жатыптыр, баарын тиктейт. Анан өзүнө жөн эле кызыгып койдум, эч нерсе деле жок дейт. Бирок эч нерсе болбосо эмнеге жашыруун? Бул бир эле жолу эмес. Бүгүн кирди, эртең дагы кирди, акыры адат болуп калды. Ал анын кайда барганын, ким менен сүрөткө түшкөнүн, эмне жазганын билип турат. Андан кийин салыштыруу башталат. Анын жашоосу мындай экен, биздики мындай. Ал өзүн карайт экен, менин аялым болсо чарчап жүрөт, өзүнө карабай калды. Ушундай ар бир караган сайын өз үйүнө өзү уу тамчылатып жатат. Аялы менен дастарконго отурат, бирок көз алдында башка аялдын сүрөтү турат. Аялы жанында, жүрөгү болсо өткөндө калган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: көз караш шайтандын ууланган жебелеринин бири деп айткан. Бул сөздү көбүнчө көчөдөгү бөтө аялдар жөнүндө эстейбиз. Бирок ошол жебе өткөн жашоого да тиет. Жана ошол эле ууландырат. Аллах ал адамды сенин жашооңдон бекер чыгарган эмес. Өткөн нерсе Аллахтын тагдыры менен өткөн бойдон калды. Ага жабышуу Аллах белгилеп койгон нерсеге ыраазы болбой жаткандай. Аллах Куранда мындай дейт: анын белгилеринен бири силер үчүн өзүңөрдөн жубайларды жаратканы, алардан тынчтык табышыңар үчүн жана араңарга сүйүү менен мээрим салган. Тынчтыкты, сүйүүнү, мээримди Аллах сенин аялына салган. Аны баалай бил. Ошондо Аллах дагы көбүрөөк берет. Баалабасаң, ал нерсени алып коюшу мүмкүн. Өткөн мамиледен эми сага эч нерсе жок. Ошол жактан бир нерсе издегенди токтот. Ал баракчаны жап. Телефондон эле эмес, жүрөктөн да жап. Берилгендик ушундан башталат. Азгырык жок болгондон эмес, адам өзү мен эми артка карабайм деп чечкенинен башталат. Бул эркектер үчүн маанилүү насаат. Бирок жашоодо бул аялдарга да тиешелүү экенин көрүп жүрөбүз.